Саламатсыздарбы, Супер KG порталыбыздын жалпы көрүүчүлөрү. Адамдын тагдыры ар кандай? Азыркы учурда биз тагдыр программасын тартканга келдик. Ал эми бул ушул үйдө квартирада азыркы учурда Айназик айым туруп жатат. Анын кандай көйгөйлөрү бар, бардыгын сиздерге азыр көрсөтүп беребиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум. Жалпы кыргыз элим. Мен атым Айназик. 5 кызым бар. 7 жылдан бери кыздарым өзүм жалгыз багып келем. Ушул азыркы учурда 4 кызыңыз бар экен. Эңиз эле акыбалдарын, абалдарын айтып Азыр бир кызым кече тайнесиникине кеткен. Азыр үйдө 4 кызым бар. Бардыгы эми чоң кызым 18ге чыкты. Чыгат 2 айдан кийин. Кичинекей кызым 5-класс. Андан кийин могул кызым 3-кызым. Бул ден соолугунан бир аз өзгөчөлүгү бар. Эми эки көзү көрбөйт, анан аутизм. Ошон үчүн мен муну эч жерге жайгара албай атам. Себеби диагноз туура келбейт. Көз эле көрбөсө мектеби бар болмок, аутизм болсо мектеби бар болмок. Эки диагноз бир үчүн буну эч жерде албайт. Анан буну аркалап жумуш иштеме туура келет. Эми ушул турмушуңуз боюнча айтып өтсөңүз, турмушка чыктыңыз беле, кимге чыктыңыз эле, азыр жолдошуңуз каякта? Турмушка чыккам. Кыздарым атасы жакшы эле киши болчу. Бирок ал азыр ден соолугуна байланыштуу дагы менин таарынычым жок. Ал өзү азыр инвалид. Азыр Кара Алтыда деп угам. Баягындай оорукчандарды карай турган жерде башында оп колу бар. Аны мен өзүм жанымда алып жүрбөгөнүм себеби биз мурда ал биздин ден соолугу мыкты кезинде эле кеткен. Кийин ошондой абалы оорлоп кетти. Мен азыр деле алып келип бага албаганымдын себеби мен мына 5 баламен квартирага батпайм. Мага эң көйгөй ушул квартира көйгөй болуп атат. Анткени мына мектепке окуган балдарымы квартирадан которгондо мектепке которушка туура келет. Ал кезде балдар жаңы чөйрөгө көнүшө албайт, сабагынан аркада калат. Турмуш курганды билген жоксуз да, ал ооруйт экенин, күйөөңүздөн. Оорубачы, ден соолугу жакшы болчу. Кийин бизден кеткенден кийин ооруйт. Анан канча жыл болду ажырашканыңыздар? 7 жыл. Ошол кызым аз бир. 7 жылдан бери өзүңүз үй бүлөнү каржылап келесиз. Ооба, арасында жарашып, анан олтуруп алайлы дегем да. Десем кыз экен дагы кетип калган. Анан азыркы жашоо кандай болуп атат эже? Ушул жашооңузду айтып бериңизчи, деги эле эмне көйгөй болуп атат, эмне маселе болуп атат, кантип үй бүлөнү багып атасыз? Аз биринчи көйгөйүм мына балдар менен квартирасы маселеси болуп атат. Зант этсең эле хозяиндер 5 бала менен албайт. Канча балаң бар дейт, 5 дегенде албайбыз деп дароо өчүрөт. Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. Анан батып кирген учурда деле жактырбайт, бат эле айдап чыгарат. Мен азыр былтыр Оштон келдим, Бишкекке. Келип 15 күндө көчөдө жашадым. Күндүзү балдарым бактын арасына коем. Анан жумуштан барам. Анан чымын немеге Башбазарда жалбат станкасын жана туалетти жууп алып аттым. Суранчы тиги байкеден. Анан кийин бул памперсти алып албай калдым. Анан кийин акча жыйнап квартирага чыктым. Ал жерден эле батып калап чыкты. Булардан азыр мен эң дагы бир орчундуу маселем бар. Мен жолдошум менен ажырашканда мен үчүн апам укпасын дедим. Апам укса каты тиет. Апам айткан эмесмин. Себеби атам жакында инсульт алып калып тишикте апам карап атат. Апам да эми тартып атканда да апам да эми кабатырландым, апама кандай тиет депчи. Мен жолдошум менен жашап жүргөндө жолдошум мени 9 миллион 700 миң карызга таштап кеткен. Жолдошуңуз алды беле ал карызды? Мен эми айтсам козгоп айткым. Сиздин атыңыздан алынган ба кредит, Кредит Финкабанкта эле бар, калганында жок. Ал бирөөлөрдөн мен товар алып иштечимин, аны алып товарымды алып кетип калган. Кийин деле өзүм араңдан иштеп жүрсөм, товар алып иштеп жүрсөм, ошол товарларымды алып кетип калган. Анан сатпаган эч нерсем калбады, бардыгын саттым, себеби карыздардан кутулуу болду. Менин максатым бирден кутула албадым, бирок
бөлүп азыр ушудан 1,5 миллионго жетпей калды. Бирок ал кезде балдарым майда болгон. Майда болгондо булар мен алып барганда аян нерсени ичип жеп отургула десең отуруп көчөлөбөй бир аз жеңил болгон. Азыр чоңоюп калгандан кийин булардын өздөрү бирдекеге багыт алып, кызыгып, көчөгө чыккысы келет. Ошондой учурда мен кыйналып атам, себеби булардын айтканын мен таап бере албайм. Алым жетишинче таап келем, анда карыздарым ашпай калат. Аны өзүм да ден соолугум суруп берип, оң көкүрөгүн ооруп, атан ошону динде да бар да, 40ка чейинки күнөөң жазылбайт. 40тан кийин да оңой болсоң өзүң тозокко дайындай бер дейт. Ден соолугум ооруган сайын мен ойлойм да, ушу карыз менен өлсөм, акырети кандай болот депчи. Азыр канча карызыңыз бар? Миллионго жетпей туруп. Башында 9 миллион болчу. 9 миллион жетилсин. Күйөөңүз менен ажырашкан. Канча төлөдүңүз? Канча убакыттын ичинде төлөдүңүз? 7 жылдан. Базарларда арабада соода кылдым. Анан базарларда арабада соода кылдым, анан кийин кафелерде болжодум түндөс. Анан бирок азыр 3 миллиондай карызым бар, бирок анын ичинде мондой адамдарды эме бар. Мисалы бир байкени айтайын, атын атап эле коеюнчу, баары көрүп турат. Ал байке 77 болот, анан детский кийим сураган, байке алып сатайын деп, жарайт деп биринчи привозной жакшыларын алып келген. Мисалы 100 000 сомго фабричный жакшы товарларды алып келген, өтүп турду. Анан мен төрөдүм, балам коляскада базарда соода кылып аттым. Аны өзү билип эле пакет аябай чоң пакеттерди көтөрүп келди да. Ал деген 2010-2013 жылкы штапел андай дат басып кеткен жылсы шортиктер, ошолорду алып келип өттүр. Мен бала менен коюп кетсе эле кетип бергем. Кийин ачып, ичин ачканда байке мондой экен десем, албай койгон. Албай коюп, мен моюма 400 000 илип койгон. Аны ушу күндө 400 000 карызың бар деп кубалап жүрөт. Бирок ал мен анын 100 000 гана карызды моюндайм. Калганы ал деген мен могу немеге Бишкекке келгенде билдим, Авразияда 100 сомдон распродажа дат басып кеткен товарлар экен. Көйнөктөрдүн могу жактары күнгө күйүп калган. Азыр аны мен көрсөтмөкмүн болгону. Ага жала жабайын деген жокмун да, ошончо элдин алдымдачы өзүм акыбалым зорго турат. Просто күнгө сарыгарып күйүп кеткен. Аны алып жүрө албаган себеби мен квартирадан квартирага көчкөндө анын товарын эмес, мен кээде таксиге акча жок, өзүм балдарым жүктөрүн араң алып чыгам. Башында жакшы эле заттарым болгон, ошо көчүп анан шартым жок, могу баласы менен алгам. Бул да жыртык. Бунун дагы ороз айында бирөөлөр зант этип коюп, семьясы мата-одиночка, 5 баласы бар деп аны соцсочтадан аябай келип текшерди. Балдарды эметпейсиң, сен карай албайсың. Соцсочтага балдарды алабыз депчи. Не кылышым, мен Кудайга айттым. Кудай булдардын оюн түздөчү. Мен анда неге жашайм депчи. Себеби мен көбүнчө квартира жок азыр. Бирок эсиме келип кетти, западныйда квартирада турдум, 17 000 квартирада. Хозяйна 2-3 күн квартираны кечиктирип берет болчу, аны ал эскертти. Эже, мына күнү квартираңыз жок болсо, сиз чыгып эле кетиңиз деди. Мага айтпаңыз, мен сүйлөтпөңүз деди. Аны жарайт деп чыгып, бир заправканын жанына эле алып барып жүктөрүмдү коюп койдум. Жок, вообще вариант жок кое турган. Ошол күнү кар жаады. Февралдын этеги болуп, февралдын башы ушундай. Кар жаады, бардык буюмдарым ошол жерде калып кетти. Канча сумага карыз болдуңуз? Карыз болбодум, өзүм буюмдарым калып кетти. Иштетип жүргөн буюмдарым ошо кардын алдына калып кетти. Себеби барып алганда деле ал жарабайт болчу. Дагы бир эже бар. Мен кыйналган учурда муктаждыгымды чечип алайын деп бир эжеден Карасул эже. Анда атын айтпайм. Эже бар, ал өзү көрүп атса билет. 200 000, ал мен андан 100 000 акча алгам. 100 000 алып, анан тиги товарымдын карызы долай берди. Мага акча бул учакта. Эже, мен сизге Финкомбанктан кредит алып берем. Төлөй албай калдым. Могу карызым кыстап долуп атат. Да 100 000 берип туруңузчу десем, аны мурунку 100 000ден 20 000 кармап калган процентине бир айга. Анан 80 000 колума берген. Ошондо ошол кезде дагы списокко 200 000 алдым деп жаздырткан. Мага колума 80 000 берген. Анан ошону сен 200 000 төлөбөйсүң деп колоп жүрөт ал дагычы. Мен анан ошол учурда 80 000 эле алгам. Аны Финкомбанктан кредит алып, колуна алып барып берген. Финкомбанктан кредитте 70 000 карызым бар эле, аны өзү берип турган. Эже, мен ошону жапсам, Финкомбанк мага кредит берет экен. Өзү берип турган, кайра өзүм алып барам. Бирок ошону моюндабады. Сен карызсың деп колоп жүрөт. Ал
мойнубай болуш керек. Азыр эми 3 миллион сом карызмын деп атпайсызбы? 3 миллион карызмын, ошонун ичинде ушундай ситуациялар бар. Кантип жабайын деп атасыз? Азыр мен мындай болуп атат, азыр мен базарда жумуш иштеп атам, себеби базарга чыкпасам менде башка выход вариант жок. Базарда иштейм, бирок балдарым чоңоюп, муктаждыктары чоң болуп калыштаганда расходтору карыздарымы ашыра албай атам, төлөп ашыра албай атам. Ошого кайрымдуу адамдар болсо, кыздарыма мага жаны ачыбаса дагы, мен да сүттөн акмын дебейм, адаштым. Каталыктарыма өкүнөм, бирок азыр ден соолугума байланыштуу ушу жакшы адамдардан, кайрымдуу адамдардан мага мүмкүнчүлүгү болсо жардам бере алалы деп ойлоп, үмүт кылып чакыргам. Анан оюм толук айтсам болобу? Ооба, болот. Мен учурдан пайдаланып, Камчек Ташиевке эметким келет да. Кайрылгым келет. Мен сизге көп жолу бардым. Көп жолу кат жаздым. 3 жылдын ичинде 6 жолу бардым. Биринчи күндөрү кабыл алышат экен, саат 2ден кийин. Ошол учурда бардым. Барганымдын себеби менин кызымды Ош шаарында, кайсы кызым экенин айта албайм, бир аз эме болуп калыптыр. Ош шаарында зордуктап кеткен. Зордуктап кетип, кызым, мен ал учурда ал кызымдын эме жагдайын билбей калганын себеби күндүзү базарда иштеп, түндө кафелерде полчу иштеп болчумун. Анан ошондо кызымды зордуктап кетип, кызым боюнан алдырат. Эми азыр бул видеодон кийин кызым кандай кабыл алат билбейм, бирок чындык жашообуз дагычы. Эң негизгиси мен билгеним, эженин кызы 18 жашка чыга элек, жашы жете элек кыз болуп эсептелет. Анан аны мен 1 жылдан кийин билдим. Аны кызым дагы деле ичине адан кийин кызым агрессивный болуп кетти, аябай өзгөрүп, мүнөзү ошого мына бөлмөнү ага дайындагам. Себеби мыналар бир аз жыбырласа, анын эмеси ачууланчак. Анан ага психолог керек азырчы. Анан ошол убакта мен сизге көп бардым, башка темага өтүп кеттим, кечирип коңуз, урматтуу Ташиев, сизден мен көп өтүнөт элем, ушул кызымдын тагдырын талкалаган балдардын көзөмөлүңүзгө алып коюшуңузду суранам. Анан Ош шаарында, балким мени жаман көрүшөттүр, жергиликтүү бийликтер туура эмес иштейт бардыгы. Эгерде алар туура иштегенде, мен окшоп энелер кыйналбайт болчу. Бул 5 бала менен квартирада мамлекеттен эч кандай жардам сурап, мамлекет действительно мен наоборот мамлекетке бергим келет. Мен ошону кыялданчумун, пайдам тийсин деп. Бирок бул тагдыр экен, мен азыр өзүм муктаж болуп калдым. Бирок мен жергиликтүү бийликтегилер эч качан туура эмес иштеген. Мен эч качан деп так мындай үстүнөн бирөөнүн үстүнөн сүйлөгөнүн себеби мен көп бардым аларга. Участок сурап бардым. Качабы мен жер кепеде осунда жашайынчы депчи. Участок сурап бардым. 2013 жылы жолдошума өкмөт тарабынан чек алган болчу. Качабы ошол чекти барып архитектураны жалып, кабинетинен чыкпай 3-4 жолу барып ыйладым. Ошол жерди эле тартип берип коюңуздарчы, ошол кайсы жер экенин мен чатырда болсо жашайынчы, бирөөнүн эшигин сагалагандан кыйналдым. Кыйналдым дедим, бирок аябай кордук көрдүм, квартираны азан тарттым. Леваңыз түшүнүктүү, бардык нерсе убактылуу деп коет. Анан жана кызыңыздын маселесине кайра кайрылгым келип атат. Кайсыл жакта болгон окуя эле? Ош шаарында биз Учкун айылында квартирада турганбыз, бала Карман айылында болгон. Бала 2000 эме аттары 2000 жылкы, Жок. Неме? Унутуп атам, азырчы точно билбейм, бирок жазылуу бар. Анан бир күнү кызым салондо иштеп жардам берип жүрдүм ага. Сиз салондо да иштеп калдыңыз? Кызым иштейт. Ошол учурда көчөдөн балдар боюнча сабап кеткен кызым. Көрсөм болочу? Бул деген Эмнеге сабаптыр? Түтөндө жумуштан чыккан. Эмнеге сабаптыр? Кимдер экен алар? Билбейм. Оштонбу? Бишкектен. Бул деген аябай мен үчүн оор жүрөгүмө баткан ушул болду. Арыз жаздыңыздар беле андан кийин? Ооба. Эмне деп айтып келди өзү? Арыз жаздым, экспертизага барыңыз деген, бирок мен экспертизага баргандан кийин тергөөчкө кагазды алып барып беришти, билбептирмин да. Анан как раз 1-майдан 10-майга дейин дем алыш болуп калды. Кабар жокко деп эле анан биз көбүнчө бизди карабай коюп, анан соцсайттага кайрылганбыз Ошто жүргөндө. Кара суунун акимиятына, президенттин орун басарына кайрылганбыз. Ошол кездерде ал биздин жагдайыбызды сурап, эметкенин ордуна кайра балдарыңды детдомго бер деген. Кабыл силкин көп уктум, эмне келдиң, балдарың милдеттүүмү деген сөздөрдү уктум.
ошон үчүн мындай көңүлсүз калып кеттим. Жашоо ушул экен, өзүңө тең болуш керек экен деп, бирок кыздарымдын алдында аябай намыстанам. Ушулар Аллахтын берген сыйдарлар магачы аманаты. Коргой албай калганыңызда Коргой албаган үчүн өкүнөм. Анан көп учурда өзүмдү өлтүргүм келди. Бирок балдарымды кимге таштайм? Балдарымды кимге таштайм? Балдарым мен барда ушунча кур болуп атса, булар жок кандай дедим. Анан мен дос таап алдым. Эң жакын дос мага Кудай болду. Аллахтын китептери болду. Ошону окуган негизинде ушул күнгө дейин жашап, ушул күнгө дейин карыздарымдан кутулуп кеттим. Азыр дагы сиздерди чакырып Сатомирге келем дедиңиз. 2-ге дейин байланыша албай коркуп жүрдүм. Себеби мен апамды аядым. Мен жашоодо апам менен калгам. Апам карыздарым билбейт болчу. Бирок сурайт, балам неге бир жерде жашабадың? Балам неге көчтүң? Сурайт, айта албайм, апам кызмат кылышдан коркчумун. Анан атам инсульт болуп калганда жөнөнүп турган зона алып кеткендей болду магачы. Атам эч кандай ондай жагдайга түшүп калат деп ойлогон эмесмин. Атам күч берип турган. Тартырган сиздерди чакырып да кыздарым мына будущее кандай болот, тагдыры кандай болот деп кабатыр болдум. Карыздарымдан өтүнөм. Болушунча төлөп келатам. Алган карыздарым толуктай мойындайм, бирок өздөрүнүн арасында ошондой кылып карыз кылып койгондорду өздөрүнө бир нече жолу айткам. Мен таза карыз, мен ушундаймын деп. Дагы бир эже бар. Мен 670 000 карыз болдум. Ага 670 000 карыз болдум. Акыркы 76 000 карызым калганда төлөп. 76 000 карызым калганда бирөөнүн мен контейнерин иштетчүмүн. 1 жылга арендасын төлөп койгон элем Карашта. 3 тонналык контейнерлер. Ошол жерде ал ошонун арендасын 1 жылга сиз иштеттиңиз, мен берип койгон деп карызымы жойдурганмын. Бирок андан башка 600 000 карызсың деп жүрөт. Анан базарда 2-3 жолу кезиктик, бирок айтпады. Анан калгандарынан карызмын алган. Негизи мен ойлойм 3 миллион сомду эгерде кайрымдуу жандар болсо, сөзсүз түрдө сиз кайра эле топтоп, кайра эле жыйнап, балким эжеге биргеликте баарыбыз чогуу жардам беребиз депчи, анан акча маселеси ар дайым чечилет. Квартирадан ушундай мукуратым көчкөндөн. Себеби балдарым окуса туруктуу болуп атат. Балдарыма мен көргөн күндү көргөзгүм келбейт. Туруктуу бир жерде жашап, сабактан багыт алып, бир чөйрөдө өскөн калайм. Балдарыма Акча ар дайым табылат эже. Анан жанагы окуя болгондо кызыңыз канча жашта эле, ошону тактап билип алсак азыр? Азыр 17 жаш, ошондо 16 жаш болчу. 16 жашта болуп калат. Анан аны экспертизадан өткөрдүм, арыз жазылган, бирок Ошко кеткен Карасу районуна. Ал жерде тергөөчтөр мага кабарлашты, эжеке сиз келип экспертизадан өтүп, кайрадан кыз менен сүйлөшүп, анан иш алып барабыз деген, бирок мен ага барганга шартым жок. Кызыңызчы келгенде эмне деп айтып келди? Кызыңыз ал өзүнөн өзү ыйлак болуп кетти. Ыйлак, түнт, урушчак, анан жакшы нерсе айтсаң да жаманын алып сүйлөшүш кыйын болуп калды. Жанагы сабалгандар ага тиешеси барбы? Жок, ага тиешеси жок. Ал жолдон келаткан салондон. Кимдер экен? Билбейбиз, бирок ушундай. Бирок эч нерсе кылган эмеспи, сабаганбы? Сабаган, бирок ушундай деңгээлде сабаганда көрүүнүн өзү мен үчүн аябай эме. Аянычтуу. Эми эркек болгондо эле мончолук сабабайт болуш керек. Ал кечинде чыгат беле жумуштан? Ооба, эми ар кандай клиентке карап. Азыр мен өзү түнт, урушчак. Mo сабады деп атпайсызбы, ошол качан болду эле? Май айынын этеги болуш керек. Арыз жазгансыздар, анан табыштыбы? Арыз жазбаганбыз. Эмнеге жазган жоксуздар? Айттым го, биз мындай болдук. Мен балдарыңыздарды алып кетип калат деп корктуңузбу сиз? Ошол соцсачта да ошондой болду. Бир экинчиден биз аябай чындыкты эч көрбөй тажадык. Анан мен жардам бербейт деп ойлодуңуздар. Баары бир өзүбүздүн абырыбызды эле ачып бир жерге айтканыбыз калат дедик. Анан мен балдарым Казакстанга алып кетейин да ошол жакта жашайын деп ойлодум. Мурда Казакстанда иштечүмүн.
Аны жакшы иштечүмүн. Анан балдарымдын документтери туура келбей дагычы. Ошо Оштон келатканда деле Алматыга кетейин деп келет жаткам. Анан балдарымдын документи жок, таможнядан өтө албай, мурдагыдай азыр акча берип өткөрбөй калыптыр. Мурда акча берип өтпүтчүбүз. Өткөрбөй, анан кийин айла жок, анан калып кеттим Бишкекте. Бишкекте калып, арабада носки сатып жүрдүм. Цехтерде иштедим. Пекарный печенье пышырган жерде иштедим. Анан азыр өзүм оң өкүрөгүм чыдамсыздык менен ооруп, азыр да ошо дары ичип турам. Температура берип, чыдамсыздык менен ооруп жаткан үчүн анан биринчи ошо эмне болсо да карыздарымдан кутулайын деп ошону ойлонум. Азыр бул жерде кутула албасам акырет кандай болот? Мен өлүмгө да дайын эмесмин. Өлсөм да ушулардан кутулуп өлөйүн деп. Анан кийин кыздарым каерде калат? Кызыңыз 9 бүтө эле окуй калганбы? 9 бүтө окуй калган, ооба. Анын себептери ошо, мага жардам берем деп мен кыздарым алдында уялам. Эл катары окутуп, ушуларды мечта кылып алып жүрө албаганым үчүн. Бул кыздарыңыз каякта окуйт? Бул кыздарым атам 2 ай инсульт болуп калып онлайн окушту. Унун садикте бизди вообще эме албайт. Такыр бизди өкмөттүн садиктери албайт. Квартирада адамдар өкмөттүн садигине туруш кыйын, албайт. Өкмөттүн садигине очередке тургуча балдарың сабакка барып калат. Анан кийин болбосо неме ал жерге очередке турган менен деле менин квартирам жок үчүн башка жака квартирага көчүп калам. Аны ташуу кыйын болот, ошондой болот. Мен бомж болуп кетейин дедим. Себеби мага бомждар бактылуу көрүндү да, мененчи. Карызы жок, проблемасы жок. Мага ошо квартира издебейт. Анан бомж менен бактылуу болчу. Анан бомж болуп эле кетейин дедим. Өзүм жаным кыя албадым. Жан кыйын ширин болду. Анан отуруп анан чубайга жанан эмелерин, маселелерин бир автобуска, маршруткада угуп калдым да. Бирөө коюп калды. Анан жүрөгүм ушундай жылыды. Жана чубайга жана уккум келип. Ал өтүп кеткенде 3 күн ыйладым, жумушка чыкпай ыйладым. Жумушка чыкпасам зарык болсо дагы баягы мага оор болду. Мен эми кантем дедим. Мага ким акыл үйрөтөт? Кимдин акылын угам? Кимдин угуп жашайм? Кыйынчылыктан кантип чыгам деп. Айназ Кеженин көйгөйүн баарыбыз чогуу уктук. Урматтуу кайдыгер карабаган кыргыз эли, эгерде колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Анан дагы укук коргоочу органдарынан суранып кетет элем. Ушул Айназ Кеженин кызынын ишин сөзсүз түрдө карап коюңуздарды өтүнөм. Анткени бул биздин коомчулукта эң чоң көйгөйлөрдүн бири.